митингге чыгышты. Митингди карап көрсөңөр, бары жаштар. Лидерлери жок, лидерибиз жок дейт. Лидери жок, бирөө мында уюштурбаса ким чыгат? Анын артында кандай лидерлер бар экен биз уже түшүндүк, чыкканда эле жанакыларын көргөндө. Ал башка геополитический интерести, кызыкчылыгын коргоон чоң өлкөлөрдүн адамдары артында турушат да, мында карагандачы. Ал да бир күнү чыгат. Анан кийин алар чыкты. Бирок бир нерсе мен айтып коеюн. Митингге чыккан биз муну колдошубуз керек. Митинг демократиянын эң негизги принциптеринин бири. Биз ушундай өлкө болгондон кийин буларды ошо чыккан адамдарды коопсуздугун сактап, бардыгына мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Бул жагына мына ошондой болду. Мен оюмча эч кимге тоскоолдук кылган жок, бериште бул абдан жакшы көрүнүш. Анан Конституцияда жазылган да, Кыргызстан демократиялык өлкөдө биринчи ошо кетет да. Бул чыгышты. Бирок урандарын караганда эң негизги уран экөө болуп калды менен. Ошо Райым камалсын, анан кийин уурлар камалсын деп. Булар күнөөлүү коррупционер деген. Туурабы? Туура, баары көрүшпөдүбү? Бирок ошол эле Конституциянын демократиялык дегенден кийинки сөзү Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет деп жазылган. Эми укук тарабына келгенде, укук тарабына ошол эле Конституцияда жазылып калган. Соттун чечимисиз эч кимди күнөөлүү деп эсептеген мүмкүн эмес деп. Соттун чечими чыктыбы ошол уру деген? Чыккан жок. Соттун чечими чыктыбы коррупционер деген? Чыккан жок. Бирок ошол жана америкалык университеттин окуучулары дагы чыккан турбайбы, студенттер турабы? Алар ошондой укуктук мамлекетти сыйлаган, ошонун духу менен окуп аткан балдар билиш керек да, мугалимдер балдары билип аларга сиңиш керек. Бизге караганда, мына биздин бешке окуу жайларында алар кайта ошол жагын көбүрөөк басым кылыш керек адамдын укугуна. Тилекке каршы алар аны көмүскөдө калтырды, жанакыда чыгарып атышат. Эми азыр укуктук мамлекет болгонду жанакыда айткандан кийин булар жооп бериш керек. Адамдарды соттун чечимисиз каралоого мүмкүнчүлүк берген эмес Конституция. Укугу жок. Демек азыр ошол кимдердин фамилиясын айтса, Райымдар ушулардын бардыгын сотко берип, менин соттун чечимисин сен күнөөлөп чыктың. Мени мынандай деп айттың деп далилдеп, алардын бардыгын мына ошондо гана акыйкаттык келет да. Эгерде алар туура болсо, анда бул жак күнөөлүү болот. Эгерде бул жак күнөөлүү болбосо, анда булар күнөөлүү болуп бардыгы жоопкерчиликти тартыш керек да. Жөнөкөй эле адамдарды буну айтып коеюн дагы. Эмнеден чыгып атат? Себеп дегенде бул уже бизде көрүнүш болуп калган. Мына мурунку президент учурунда, мен фамилиясын айтпай эле коеюн, мурунку президент учурунда өзү башында эле кимдерди айткан жок. Мына уурусуңду Бектур Асановдарды төңкөрүш жасайм дедиң, жасадың деп туруп камады. Туурабы? Келдибеков турат, Нариман Түлеев турат. Дагы мурал ошого канчалаганды схемаларын көрсөтүп алып, айнанай мына коррупционер жеди, мынаны алды деди эле. Анан кийин сотто келгенде жана жогорку кеңештин чечими боюнча эптеп-септеп бир нерсени илгенге аракет кылышты. Бул ошол ыкманы колдонуп атат да. Колдонуп атат дагы андай чыгып атат. Мына ошо негизин карап келгенде бул атайлап ошо булардын түбү бир чыгып атпайбы? Башында алып чыккан адам ким? Анан кечээки митингге алып чыккан ким? Негизги вопрос эмне болуп атат? Эмне үчүн аларды алып чыгып атат? Дагы кайдалап коеюн. Дагы ушул көптөр түшүнүп калсын да. Себеп дегенде мурунку бийлик мыйзамсыз тапкан байлыктарын, мүлктөрүн, акчаларын, таасирин, кадрларын баарын сактап калып, дагы ошондой болом деген аракет. Вот эң негизги түп.